네. 아. 뭐? Golü koydum yani tataba kaldım da. Kelgen. Kelgende göbe kalktım da. Men dayım şu müşede okugan özüm. Şuna daga özümçe oynap жүрселем da. Şu geretkanda özüm neme alıp turam da özüm tayarlap turam. Top geretkanda. Geretkanda уже toskan hareket kılam da. Эми максаты эми ойлошум адамдардын азыркы боюнча адамдан денсаулык үчүн жакшы өзүнүн пайда үчүн ойнойбуз да. Жок барапсан. Ой, гол! Гол! Ой! Ayaklarımız öyle kızıktı ola da geldi. Karındaşım oynavadı bir tuğan. Hazır 54'e çıkıp kaldı. Gelinim oynavadı. Жақшы да, ең қызықты нәрсе ол отады азымын алып қарағанда. Мен көз қарашым ең жақсы. Бұлар деле табиғаттың бір бөлігі да біздің бір бөлігіміз. Бұлар деле ойнаш керек. Ешқашан бұларды қыспаш керек. Дүйнөлүк башка жерде деле ойноп атат, бизде деле ойноса жакшы болот го мынакей. Мына баардык көңүл ачылып, жакшынакай болуп турат азыр. Мен оң көз караштамын. Күбөлөрүбүз каршы болду. Биринчи топ түзүлгөндө сен ойнобойсуң топ, бармайсың, аялдар үйдө отуруш керек дегенди. Бирок топто окуп, күбөлөрүнө окуган сөздөрүн айтып барган үчүн деген уже 10 группадан чыкты. Азыр күбө жолдоштору, балдары, кайне, кайнаталары азыр күбөрман болуп, бардыгы катышып турушат. Баковой судья. Бир программа боюнча иштеп атабыз. Электик аялдардын экономикалык укуктарын кеңейтүү, жайылтуу, аларды алдыга алып чыгып көтөрүү боюнча. Ошондо биздин брендибиз, биз кулинарияны тандап алганбыз. Ошо боюнча менин ошо айылымдагы аялдар колунан келишинче мынау немелерди жасап, кулинария боюнча жасашып, азыр биз 20 түрлүү жасап атабыз. Биздин азыр ассортиментибиз 20га жетип калды. Эң алдында уже азыр мынау тойлорго каттамаларды заказ алып берип атабыз да, уже ресторандарга 80ден 100дөн заказ чыгып атат. Программада иштегенден бери аялдардын мүмкүнчүлүктөрү көтөрүлдү да, баягы үйдө унчукпай отурбастан уже мынау ичиндеги бардык нерсесин сыртка алып чыгышка аракет кылып атат да. Ушул программа түзүлгөнү биздин электрик аялдарга абдан жакшы болду. Акчадан да кыйналышпай калды да. Электик аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген программа. Бул программа азыр 3 областында аткарылып атат. Түштүк жергесинде, Баткен, Ош, Жалал Абад жергелеринде. Жалпы 3 област боюнча 700 аялды топтогонбуз, топ кылып түзгөнбүз. Көп эле аялдар үйдө окубай калган, неме болуп, финансылык жактан үй бүлөлүк каражатка кошумчасын кошуш үчүн үй бүлөдө отуруп эле кичине иш кылып туруп, экономикалык даражасын көтөрүү максатында. Зура, сен ошо жакында тур, теп ошо эмес. Катыра тебер. Варатага жакын теп. Şaşmayın.